Силерге жеттиби, жетпедиби? Мына бизде эс кочкордо да кара. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйыны өзгөчө кырдаалдар министрлигинин апрель айында жааган жамгырдан улам жүргөн селдин тасмасын көрсөтүүсү менен башталды. Жыйындагы депутаттар бул видеону эбак эле Facebook'тан көрүшкөнүн айтып, министрликтин аткарган иштери туурасында маалымат берүүнү талап кылышты. Силерден мурун эл чыгарып атат муну. Сиздер ар бир ушул неме боюнча эмне иш чара көрүлдү, конкрет айтпайсыздар. Буну бизге Facebook'тан көчүрүп келип алып тургандан кийин комментарий бар дебей. Өзүңүз айтыңыз, кайсы айыл, эмне иш болуп атат? Биз силердин маалыматты алдын алуу чаралары кандай болуп атат, ошону үчүн чакырганбыз да. Туура, азыр берем. Министрдин өзү кайда? Урбек Зулкулович, азыр мен Могул жерге чыкканда министр могул жерде момундай, ошондуктан мен келдим деп айтып, анан кийин доклад кылыңыз да. Бизге кино койбой бул жерге. 20 апрелден 23 апрелге чейин өлкө боюнча жааган жамгырдын кесепетинен 67 ирет сел жүргөнү катталган. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Урматбек Шамыркановдун айтымында бул күндөрү Ош облусунда 29, Жалал-Абадда 18, Баткенде 10, Таласта 4, Чүйдө 4 жана Ош шаарында 2 учур болгон. сел кызыктары 1092 кожолукту каптап, анын ичинен 264 турак үйдү жертөлөлөрүнө ичинде сел кирген. Алдын ала тактоолор боюнча 253 турак үй канаттандырарлык абалда, 9 турак үй капиталдык ремонтко талап кылат, 2 турак үй жараксыз абалга келген. Бүгүнкү берген маалыматка ылайык. Дагы жарандык коргонуу комиссиясы бардык жерлерде тактоо иштерин жүргүзүп жатышат. Суроо жооп маалында депутат Дастан Жумабеков табигый кырсыктын кесепетинен чыгашага учурагандарга жардам берүү керектигин айтып, компенсация маселесине көңүл бурду. Компенсация боюнча маселе көтөрүлдүбү бул боюнча өкмөттө? Мен ошону күтүп атат. Бизге да чалуулар болуп атат. Дастан Арсыбекович, саламатсызбы? Мен кече айтпадымбы? Бул маселе боюнча президент атайын өзүнүн баягы чакыртып бардыгына тапшырманы берди. Айрыкча Минтранс менен МЧСке. Азыр комиссия иштеп болуп атат. Кечөөкү да анча жерде мөндүр жүрбөдү, Дастан Арсыбекович. Тактап алып туруп, анан биз бардыгын эсептеп комиссия алып чыгат. Анан биз силерге тиешелүү информацияны беребиз. Алмаз Акымжанович, аны түшүнүп атам, бирок мына мен Талас районуна 4 күн болду сел жүрүп кеткенине. 4-5 күн болду. Бирок бир мындай элге кабар бериш керек эле да, ошону күтүп атат да. Азыр мына түз эфирден көрүп атат. Мен ошол үчүн 4 күн ичинде ушуну эми тийиштүү органдар чыгара албаса, анда билбейм эмне. Bir ay gerekpi? Алмаз Акымжанович. Bir ay эмес, bir 2-3 күн керек кой. Кече бүттү да. Кыймыл жок да, көрдүңүзбү? Орун алган табигый кырсыктын кесепетинен 2 адамдын өмүрү кыйылды. Бири сел каптоо маалында унаасы менен агып кетип, кийин жансыз денеси табылса, 2007-жылы туулган бала чагылган тийип каза болгон. Мындан улам эл өкүлү Сүйүнбек Өмүрзаков жаратылыш кырсыгын алдын албаган өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ишин сынга алды. Садыр Нуркожоевич айтып атат, эң биринчи баалуулук кымбат бул адамдын өмүрү деп атат. Мына ушул техникалар алып силер адамдын өмүрүн сактагыла деп силерге тапшырма берип атат. Мына эми ушул сел жүрүп атканда силер билесиздер, жыл сайын жүрүп атат. Ошол жерге мына техникаларды алып атасыздар. Мына бул адамдын саны жетиштүү деп атасыздар. Тез арада ошол жака оперативный ыкчам коюш керек болчу да, посттордучу. Эгерде ушуна сел жүрүп атса, ошол жерде жардам берип сактап калыш керек болчу. Техникаларды алып барыш керек болчу атайын. Атайын техникаларды жүздөгөн мына көрүп атпайсызбы? Борбордук аянтта тапшырып атат урматтуу президентибиз. Эми ошону тапшыргандан иштебейсиздер сиздерчи. Адамды мына бир канча жолу биз айттык. Мына Өзгөн Мырзаки Алайкул жолунда ушу Каракулжа. Мына ушундай жаман жолдун кесепетинен адамдар зыянга учуруп атат депчи. Ошону эми убагында чара көрүш керек болчу да. Андыктан мамлекеттик комиссия аркылуу сел жүргөн жерлерди аныктап, кооптуу аймактардагы жарандарды көчүрүү зарылчылыгын билдирди. ÖKM'дин маалыматы боюнча соңку 10 жылда 4000 табигый кырсыгы катталып, анын чыгымы 15 миллиардка жеткен. Республика боюнча 20 миңден ашык селкана бар. Алардын басымдуу бөлүгүнүн ордуна үйлөр курулуп калгандыктан кесепети суу каптоого алып келген. Мындан улам табигат кырсыгы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин дареметин сынаган сыноо болгондуктан депутаттар ар кандай кырдаалга даяр болууга чакырышты. Жыйында кат аркылуу жооп берем деген орун басардын жообуна нааразы болгон эл өкүлдөрү маалыматты министр өзү бериши керектигин айтып, отурумду майдын 2-жумасына жылдырышты. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.